Саламатсыздарбы? Сиздерге суроом. Юридикалык же болбосо башка бир мамлекеттик иштерге эмне үчүн хиджаб кийинген кыздарды жумушка албайт? Эмне үчүн ошо мамлекеттик иштерге алар иштей албайт? Алардын ушунча жыл окуганы, кетирген акчалары, ушунча убактысы текке кетеби? Юристтер ушул суроого кантип жооп бересиздер? Мамлекеттик кызматка же болбосо сиз айтып жаткан башка кызматтарга хиджаб кийингендерди алынбайт деген атайын мыйзам актысы кабыл алынган эмес. Хиджаб ар түрдүү мындай жол менен салынышы мүмкүн. Диний көз караш менен же болбосо өзүнүн ден соолугуна байланыштуу хиджаб мындай жабынып оронуп жүргөн кыз келиндер бар. Адам мындай сырткы көрүнүшүнө, туткан динине, ден соолугуна карата мындай кодулоого алынбашы керек. Мындан сырткары ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар дагы бул мамлекеттик дагы башка кызматтарга алынуусуна шарт түзүлгөн. Керек болсо аларга мындай атайын квота берилген. Ошол адамдарды ишке алынышына мындай мамлекет шарт түзгөн. Ошондуктан сиз айтып жаткан демек маалыматты мен четке кагат элем, анткени жогоруда айтпадыкпы, биздин баш мыйзамда көрсөтүлгөн адамдар демек туткан динине, сырткы көрүнүшүнө карата мындай кодулоого алынбашы керек. Демек ар бир жаран өзү каалагандай мындай кийинүүгө укуктуу. Мындан сырткары ар бир ишкана мекеменин өзүнүн ички тартиптери болот, албетте. Ички тартиптерге дагы кызматкер баш ийүүсү зарыл. Алсак атайын ошол ишкананын бирдиктүү кийими, формасы. Атайын ошондой кийиниш керек болсо, сиз дагы баягы кызматкер менен иш берүүчү менен кызматчынын ортосунда түзүлгөн келишимде сөзсүз түрдө ошол сиз ишкананын уставтарына, жетекчинин буйруктарына баш ийишиңиз керек болот. Кыргыз Республикасынын Конституциясы 16-берене адам укуктары жана эркиндиктери ажырагыс. Ал ар бир адамга төрөлгөндөн эле таандык. Кыргыз Республикасы өз аймагынын чегинде, өзүнүн юрисдикциясында турган бардык адамдардын укуктары менен эркиндиктерин урматтайт жана камсыз кылат. Эч ким жынысы, расасы, тили, майыптуулугу, этноско таандыгы, туткан дини, курагы, саясий же башка ынанымдары, билими, теги, мүлктүк же башка абалы, ошондой эле башка жагдайлары боюнча кодулоого алынышы мүмкүн эмес. Эл аралык милдеттемелерге ылайык ар кайсы социалдык топтор үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылууга багытталып, мыйзамда белгиленген атайын чаралар кодулоо деп эсептелбейт. Кыргыз Республикасында мыйзам жана сот алдында бардыгы бирдей. Кыргыз Республикасында эркектер менен аялдар бирдей укуктарга жана эркиндиктерге, аларды ишке ашыруу үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ. Кыргыз Республикасында баланын эң жакшы кызыкчылыктарын камсыз кылуу принциби колдонулат.